Саламатсыздарбы, Баткен телеканалында ток-шоу. Аны мен Айжан Куатбек кызы алып барам. Бүгүнкү берүүбүз мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн өзгөчө маанилүү жана пайдалуу болуусу толук ыктымал. Анткени бүгүнкү берүүбүздө биз кайсыл кесипти тандоо керек деген теманын алкагында сөз кылмакчыбыз. Албетте бул багытта бизде конокторубуз бар. Сиздерди четинен тааныштырып өтөйүн. Лиза Зайнидин кызы 11-классынын бүтүрүүчүсү, Абай Бакиров 11-классынын бүтүрүүчүсү, Айткүл Ахматова Баткен облустук гимназия жатак мектебинин математика мугалими. Ошондой эле бизде дагы бир педагогубуз бар, Сапар Нурбеков Муса Кадыр атындагы орто мектебинин директору. Анда эмесе сиздерди бул жактагы конокторубуз менен тааныштырып өтөйүн. Абдусаттар Исалиев Баткен райондор аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын калкты иш менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы. Ошондой эле Атабек Марасулов көз карандысыз эксперт, Данияр Ульмасов Баткен шаардык мэриясынын басма сөз катчысы, Алимбек Сатыбаев Баткен облустук жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башкы адиси. Саламатсыздарбы? Анда эмесе көрсөтүүнү баштайлы. Алгач эле ошол бүтүрүүчүлөргө суроо берүү менен баштасак. Элиза, айтсаң, сен ошол быйылкы жылы 11-классты бүтүрүп жатып, кайсыл кесипти тандап жатасың? Ошол боюнча бизге маалымат берип койсоң, Мен Баткен областык гимназия жатак мектебинин 11-класстын бүтүрүүчүсү Зайнидин кызы Элиза. Мен келечекте буйруса бизнес управление менеджментти тандадым. Ушул кесип боюнча жакшы результаттарды көрсөтөм деген ишеничтемин. Анда эмесе сөздү кийинки бүтүрүүчүбүзгө берели. Кандай кесипти тандадың, ушул боюнча айтып берсең, Мен дагы ошол эле мектептен, атым Абай, жана мен IT багытында иштейм деп, программный инженер кесибин тандадым. Бул кесип эмнеси менен өзүнө тартты? Кесип тандоодо мага көп убакытта керек болбоду, себеби башында эле кандайдыр бир IT багытына иштейм деген нерсе бар эле, турган ошол жака. Жана бирден бир себеби мен оюмча келе жаткан келечекте көп инновациялар именно ошол IT тармагында болот. Жана мен ошол инновациялардын пайда алып келген инновациялардын пайда кылган адамдардын бири болгум келет. Ошол үчүн тандадым. Жана IT сферасындагы вакансиялардын саны бир гана көбөйгөнү мени тартты. Буга чейинки бүтүрүүчүбүздөн биз суроо калпбыз да, эмне үчүн бул кесипти тандап алгандыгы боюнча кененирээк өз ой пикириңерди билдирип койсоңор болот. Биринчиден, азыр окуучулар өзү кесип тандагандан алдын өзүнүн жөндөмүнө караш керек. Мен өзүм жөндөмүмө карап көрүп туруп, бизнес управленияны тандадым. Анткени менин жөндөмдөрүм лидерлик, качество, коммуникация, аналитика, логический жактан күчтүү болгондуктан бизнес управленияны тандадым. Экинчиден, бул актуалдуу болуш керек биздин чөйрөдө. Бизнес управление азыр биздин Баткенге как раз керек. Анткени өзүмдүн үй бүлөмдагы бизнес менен алектенгендиктен бул жаатта менде опыт бар. Өзүм дагы 9-класстан жеке бизнесимди ачып иштегенмин. Ошон үчүн бул кесипти тандоо туура тандадым деген ишеничтемин. Жана актуалдуулугу боюнча айта кетсек, азыркы жаштарга жана азыркы биздин мамлекетибизге жаш бизнесмендер керек. Жана ар кандай инвесторлорду тартууга жана өзүбүздүн ар кандай качестволорду, ар кандай билим сапатыбызды колдонуп туруп, Кыргызстанды бизнес жаатында өнүктүрүп, көп пайда кошо алабыз. Ошон үчүн ушул тармакты тандадым. Рахмат, жакшы. Бизде бул жерде педагогторубуз дагы отурат да, сурап көрөлү. Эжеке, сиз айтсаңыз, ошол окуучулардын кесип тандоосуна сиздер тараптан кандайдыр бир кеңештер берилип, алардын жөндөмдүүлүгүнө жараша кесип тандоого багыттар көрсөтүлүп турабы? Мен ошол мектептен ошол эки окуучунун класс жетекчиси жана мугалим болуп эсептелгендиктен, чындыгында биз 10-класска чейин балдардын кандай кесиптин пайдасы бар, силер кандай жөндөмдүүлүгүңөр менен ошол кесипти аркылап кетесиңер деген иш чараны өткөзөбүз. Анан 11-класстын башында эле булар ата энелер менен кошо иш алып барабыз. Ата энелер кайсы тармакты тандайт, бала кайсы тармакты.
демек экөөнүн биригип бир тармакты тандаса келечекте жакшы кесиптин ээси болот деген ишенимде дайыма иш чара алып жүрөбүз да. Мына балдардын жөндөмдүүлүгүн айтабыз. Кээ бирде өтө башка кесип тандасаң, сенин характериң, сенин лидердик сапатың бул тарапка жакшы, ушул жакты да ойлонуп көрбөйсүңбү деп. Анан кээ бир окуучуларда, мисалы үчүн ар кандай ишканалардан жетекчилерди же болбосо профессияларда, кадр маселесинде мугалимди жетек мындай иштерген ишкер адамдарды алып келип сабактарыбызга катыштырабыз, тарбиялык сааттарда. Алар өздөрүнүн ишиндеги жакшы сапаттарыны, жөндөмдүүлүктөрүн айтат. Андан кийин чыккандан кийин балдарда дагы бир канча ойлор калат да. Ушул тармактагы жакшы экен, бул тармактагы жакшы экен деп. Бул көп мисалы айтыны тандагандыктан азыр чындыгында программалоо тили болуп аткандыктан ошол жакта көбүрөөк эркек балдар кызыгат экен да. Рахмат. Сапар ага сизден сурагым келип турат да, ар бир муундун өзүнө жараша бир кесип тандоо багыты дагы башка болуш керек депчи. Ошол сиз мектепти бүтүп аткан убакта кесип тандоо кандай эле, азыркы окуучулардын кесип тандоосу кандай болуп атат, экөөнүн өзгөчөлүктөрү кандай болуп атат, себеби эмнеде, ушул боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ооба, туура айтасыз. Мурда биз бүткөн мезгилдерде мындай шарттар болгон эмес. Азыркы мезгилде өтө шарттар көп болуп, бир айлык курстар болуп, мектептерде көбүрөөк багыт берип, ошол курстар боюнча берилип атат. Биздин мезгилде, мисалы мен өзүм мугалим үй бүлөсүнөн болгондуктан, сен мугалим болосуң деген эле бир эле багыт берип коюп, ошо мугалим болосуң деп эле тарбия берчү эле да. Анан ошо мугалим болот экенмин деп, ошол мугалимдик гана кесипте багыт алып аракет кылгам да. Азыркы мына жаштарга мына ОРТнин жыйынтыгы боюнча кесиптерин өздөрү тандап, өтө көп шарттар түзүлүп берип атат. Биздин мезгил менен бул жаштардын мезгили айырмачылыгы өтө чоң болуп атат. Буларга дагы жеңилдик, ийгиликтер, шарттар көп болгондуктан тандоо багыттары көп болуп, кесипке багыт көп берилгендиктен бул жаштар азыр өтө жакшы тандап, өз кесибин жакшы тандап атат деген ойдомун. Муну эмне менен байланыштырсак болот? Замандын тез өнүгүүсү да кандай десек болот? Туура, албетте. Мына азыр заманыбызга карата заманга жараша балдар өнүп өсүп атат. Биздин заманга караганда мына телефондор, мындай программист, мындай уюмдар, бизге багыт берген уюмдар өтө аз болгон да. Азыр кайсы жерге бир айлык курстар ачылып, ар кандай окуучуларга шарттар көп болуп атат. Информация көп берилип атат. Ошол үчүн балдар тез-тез өнүгүп, тез-тез шарт түзүлүп өнүгүп жатышат. Рахмат. Бүгүнкү күндө бизде ошол кесип тандоодон адашып дейбизби же өзүнүн жөндөмүнө жараша кесип тандабай калып дейбизби, дипломун пайдаланбай эле башка багыттарда дагы иштеп жүргөндөр көп кездешет деп айтсак болот. Анан диплому бар болсо деле кайсы бир себептерден улам чет жактарда миграцияда жүрүп, кайсы бир убакытка чейин иштеп эмгектенип келгендер дагы бар да. Ушундай миграцияда иштеп келген биздин дагы бир коногубуз бар. Анда эмесе Данияр мырза, сизден баштасак, бул жактан сизде дипломуңуз бар дейли, миграцияга барып иштеп келдиңиз буга чейин. Ошол миграцияда жүрүп кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуңуз? Негизи эле ошол чет жакка чыкканда кайсыл кесип көбүрөөк керектелет экен, ошол боюнча айтып берсеңиз. Биринчиден саламатсыздарбы? Мен акыркы мына 7 жылдын аралыгында Россия Федерациясында Москва шаарында миграцияда жүрүп келдим. Бул миграциялык агым мындан 20 жыл мурда пайда болгон болсо, массалык түрдө элдердин ушул сыртка чыгып, акча таап келүү максатында сыртка чыкканы. Бүгүн дагы эле актуалдуу боюнча турат да. Өзгөчөлүгү менин жеке оюмда мындан 20 жылдан кийин дагы эле ушундай эле агымдын бар экендигин мындай жеке анализ кылам да. Мен өзүм жеке ушул сыртка чыгып эмгек миграциясына барган мезгилде жогорку билим дипломум сыртта бүгүнкү күндө Россия Федерациясында мындай эмгекке жараксыз экендигин түшүндүм. Анткени ал жакта биздин жогорку билимди дипломубузду тааныбайт экендигин билдим. Ошол эле мезгилде мен миграцияга барган учурумда колумдан иш келбеген
жогорку билимдүү, бирок миграцияга чыгууда даяр эмес бир мигрант баргандыгын сездим. Мен ошону гана баса белгилеп айткым келет. Бүгүн мына агайларыбыз, биздин мына жаш досторубуз кесип тандоодо бир канча мындай жакшы пикирлерин айтып атат. Туура мына досубуз айткандай IT тармагы да бүгүн замандын жаңы чакырыктары менен келаткан жаңы бул адистиктер, бул кайсыл жерде болбосун, кандай тармакта болбосун, ушул тармактарды, ушул кесиптерди мисалы үчүн аркаласа, кайсы мамлекетте болбосун иштегенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Бүгүн дагы жогорку билимдүү мисалы үчүн да бүгүнгө чейинки популярдуу болуп келген юриспруденцияда, бухучет, финанс кредиттерди тармагында же мамлекеттик башкаруу кызматтарынын менеджменти боюнча алган билимдер сыртка чыгып жаткан учурда, сыртка миграция катары чыгып аткан мезгилде бул алган дипломдор бизге бир тыйын да пайдасы экендигин түшүндүк. Демек биз сыртка чыгып аткан мезгилде бүгүнкү күндө айрыкча Баткен жергесинде миграциянын агымы өтө жогору. Сыртка чыгып аткан мезгилибизде замандын бүгүн талабы болгон сыртка чыгып аткандагы эмгек мигранттарынын эң биринчи баягы талабы болгон атайын орто билим берүү тармагын өнүктүрүш керек. Бул ошол эле сварщик, мисалы үчүн каменщик, маляр, шкатурщик бүгүн бизге мындай жөнөкөй кесип болгону менен, бизге бүгүн учурда миграцияда акча берип жаткан ушул тармактар экен. Жогорку билимдин ордунан атайын кесиптик билим берүү тармагын жандандырып, атайын билим берүүчү тармактар аркылуу сыртка чыгып аткан биздин мектепти бүтүп аткан жаш адистерибизге, жаш жеткинчектерибизге даяр колуна өнөр берип, анан миграцияга чыгарсак, анан сыртка чыгарсак деген мындай оюмду айткым келет. Мен де тоскоолдук, ошо колумдан эч нерсе келбей, жогорку билим менен барып, кайрадан баарыны турмуштук муктаждыкка жараша үйрөнүүгө туура келди. Сиз ал жактан кайсы бир кыска убакыттагы курстардан окуп, кайрадан ушундай абал болду, учур болду сизде? Жок, тилекке каршы биз эми мындай көрүп гана үйрөндүк. Мен каалайт элем, мен мектепти бүтүп аткан мезгилде, мен мисалы үчүн да кесип лицейге барып, ширетүүчү, болбоду дегенде ширетүүчү, айдоочу деген күбөлүктөрдү алып, миграцияга барганда мен ширетүүчү даяр кадр болуп бармакмын. Мен ал жерде баргандагы бир топ тоскоолдуктардан, кыйынчылыктардан мындай жеңил өтмөкмүн. Ошондуктан кыйынчылыктарды, мындай тоскоолдуктарды миграциядагы биринчи барган жаштарыбыздын тоскоолдуктарын жеңүү үчүн аларга кесип үйрөтүү аркылуу гана сыртка чыгарыш керек деп ойлойм. Ушул жерден эми дагы бир суроо жаралат да, ушундай кесиптик билимдерди алып, бир өнөр үйрөнүп барганга бизге эмне тоскоолдук болуп атат? Балким маалыматтын жетишсиздиги, сиз кандай ойлойсуз? Туура айтасыз. Биринчиден жалпы эле кесиптик билим берүүчү жайларда бүгүнкү күндө область боюнча 11ге жакын бизде кесиптик билим берүү мекемелери бар. 4кө жакын колледждерибиз бар, 3 колледжибиз бар Баткенде. Баткенде дагы ошондой эле Баткен мамлекеттик университетибиз бар. Жалпы эле республиканы караганда мектеп окуучуларыбыз бүткөн мезгилде, 9-класстын базасынан айрыкча, 11-класстын базасынан айрыкча бүгүн коомго керектүү болуп жаткан кесиптерди тандоого мындай багыт берүүчү бир өзүнчө компанияларды жакшы деңгээлде уюштуруш керек деп ойлойм. Бүгүн жогорку билим алуу максаттуу эмес, орто кесиптик билим алып дагы коомго чоң пайда келтирип, үй бүлөнү мыкты бакканга болот деген түшүнүктү жаратыш керекпиз коомго. Ушул эле суроо, жалпы суроо болсунчу, сиздердин да пикириңиздерди билели. Миграцияга чыгууда ушул маалыматтарды чет жактарда бул кесиптер талап кылынат, бул өнөр талап кылынат, ушуга суроо талап жогору деп маалымат берүүгө бизге эмне тоскоолдук кылып атат? Саламатсыздарбы? Рахмат айжан, бул суроо мына мигрант боюнча азыр биздин облустта жакшы шарттар түзүлүп атат. Мына азыр жогоруда айтып беришке дагы айтып кетти. Кесип тандоо боюнча балдары окуучуларга өздөрү жардам берип, ата-энелер жардам берип, ошондуктан быйылдан баштап Кудай кааласа бизде Баткен шаарында кесип тандоо борбору ачылды. Ошону жашоо 9-класстан баштап биз ошолор менен иштеп атабыз. Уже бир жылдан ашык иштеп жүрүп, уну борборду жакында ачтык, мына март айында. Кудай кааласа официально ачылды, мектептер менен биз пилоттук мектебинен 4 мектепти алганбыз шаар Баткен шаарында. Буюрса, биз азыр сунуш кылып атабыз, бунун жыйынтыгын уже көрүп туруп да, кичине пайдасы тийген үчүн
азыр министерствого жогору жактарга жазып эме аракет кылып атабыз. Кудай кааласа бүт Кыргызстан боюнча эле ар бир шаарда, ар бир райондо ошо кесип тандоо борбору ачылыш керек. Ошого аракет кылып буюрса бардык жерде кесип тандоо борбору ачылса, мына 9-класстан баштап балдарга берсең, ошол маалда балдар уже эмеге толуп, уже кесип тандаганга аракет кылып калат 9-класстан. Ошол убакта туура тандап калса кесип, өзү ал жерде программасы да бар, тестирлөө. Тесттен өткөндөн кийин баланын, кыздын эмеси өзү кайсы тармакка уклонуу бар экенин көрүнөт. Анан ошол менен акырын аны туура эле айтпай, ошол эмеге сен ушундай менин жөндөмүм бар экен, ушул тармакка кандай карайсың, тиги бүгүн десе, өзүбүздөн балдардан чыгып калды да, действительно ошого кызыгат экен. Мисалы автоэлектросвидетельствоге, мисалы автоэлектрик деген эмелер бар. Жакшы эме, мына сантехник да азыр мындай востребованный кесиптер да биздин шаарда азыр бардык жерде эле өзүңөр билесиңер, бүт заманбап үйлөрдү куруп атат, эме кылат, бардык жерге ошол узил керек, сантехник керек. Мына шаарыбызда эмне көп, азыр транспорт көп, автоэлектрик жана башка кесиптер, жаңы кесиптердин лицейлер менен сүйлөшүп, сертификаттарын алып келсе, кудай кааласа кайра кожо. Азыркы убакта бизде ширетүүчү, ашпозчу, тигүүчү, ошол кесиптерге аябай эме көп. Мына жумушсуз жарандарды ай сайын эле окутуп атабыз. Айдоочуга көп эмелер. Мына жогоруда Ания мырза айтып кеткендей, көбү бизден сертификат алып туруп Россияга кетип атат. Кээ бирлер даже ушундай эмелер болду, жарандар Россиядан келип бизге эмеге каттоого туруп, атайлап окуп, ошо кесипти тандап, эме өздөштүрүп, сертификатын алып кетти. Ошолордун сөзүнөн айтып берсем, иштеп жүрөбүз дейт. Практиканы аябай күчтүү билет. Бирок документ керек экен. Кагаз керек экен дейт. Ошол сертификат болсо дагы азыр биздин эмеде мына лицейлердин азыр Данияр айткандай жогорку билимдин эми билем кандай спецтерин тандайт окшойт да. А биздин эмелер өтүп атат, лицейдеги сертификаттар. Эсенгинин ичинде өтөт. Кайсы жерге барбасын. Ошондой эме, ошон үчүн биз кудай кааласа быйылдан баштап күчөтүп бардык район шаарларга борбор ачып алсак, аябай жакшы болот. Кээ бир жетишкен мамлекеттерде биз өз уктуп көрдүк, барып 5-класстан баштап баланын кызды эмеси баштайт экен да, 5-класстан баштап. Ошондо жаштар кандай болот? Ошо өзүнүн билген, бизде үйрөнүп калабыз эскиче, жана ага айтып кеткендей, мугалим ата-энең, сен мугалим болушуң керек. Эме эсепчи болушуң керек деп мурда ошондой көнүп калганбыз да. Азыр эми ошол чала бучук эмелер чыга баштайт да. Бала каалабайт, кыз каалабайт, а биз жок, сен мугалим болосуң, болсо шахтер болосуң деп да, өзүбүз эме кылып каалабаган нерсе. Ошондон кийин уже бизде баягы жакшы специалисттер болбой калат. Ол уже көнү жок, мындай эмеси суз окуп, башка и так далее эмелер болуп кетет да. Ошон үчүн азыр кесиптен өздөрүнүн балдарын өзүгө коюп, өздөрүнүн жөндөмүнгө карап болсо, ошол жерде ол кыйын эме болуп чыгат. Мына азыр балдарыбыз айтты, мына Элиза кызыбыз айтты, мына Улуз айтты да, булар өздөрү тандап атат. Мисалы, менеджер управление мына өздөрү түшүнүп туруп, ар бир окуучуга ошондой болуш керек. Тартынбаш керек, ол высший эме жогорку эме окуу жайбы, ылдыйкыбы, жок, сенин жөндөмүң колунан келген ишти кылыш керек. Диплом, мына бул айткандай, дипломду көп жерде эле колдонуп калбайсың. Адам жөндөмү болсо, ошондо биздин жашоо жеңилдейт. Бардык мына кесипти туура тандап алса биздин жаштарыбыз, кудай кааласа жакшы оңолуп кетебиз. Барып жаштар боло берет. Жумушсуздуктун айынан ушул миграцияга кеткендер көп деп буга чейинки сөзүңүздө дагы айтып калдыңыз да. Ошол жумушсуздукту жоюу боюнча кайсыл адистерди окутуш керек, мисалы сиздерге кантип кайрылыш керек, ошол боюнча айтып берсеңиз. Бизге эми бизде каттоодо турган, мисалы шаарыбыз эле алса 1306 жаран катталып турат жумушсуз. Анын ичинен статус алгандары 870. Ошолордун арасында биз курсундай өздөрү анкета толтурганда, карточка толтурганда айтат, мен ушундай кошумча кесипке окугум келет. Биз ошолор белгилеп алабыз да, группа түзүлгөндөн кийин 10-нан ашкан адам болгондо биз мына лицейлер менен өзүбүз келишимибиз бар. Лицейлерге жөнөтөбүз. Ал жерде биз материалдык чыгымдарыны, анан кошумча стипендия беребиз. Баягы эмелерге, студенттер, окуучуларга да. Кимде даже жогорку билими барлар деле келип эме кошумча эме кесип алып кетсе болот. Азыр бизде ошо турган каттоодо турган жумушчулардан
шаарыбызда азыр 32 эмени 44 мен 4 группа кылып окутуп чыгардык. Райондо болсо 32 адамды окутуп атабыз. Азыр бир группа окуп атат кара. Ошолор сертификаттарын алып көбүнчө эле бизде азыр эме болгон ширетүүчү, ашпоз менен азыр кафе, столовый эмелер ачып коюп кеткен го. Ошого жакшы эме болуп атат. Тигүүчүгө көп суроо талап болуп атат. Мүмкүн болушунча ошолордун эмесин канааттандырып атабыз. Рахмат. Азыркы суроону ушу Алимбек мырзага бергим келип турат да. Сиз ошол жаштар менен көп иштешкен адис катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө жаштар кайсыл кесипти көбүрөөк тандап атышат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ток-шоунун катышуучулары, баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалап кетейин биринчиден. Ал эми ошол бул жерде негизги тема ошо кесип тандоо болуп аткандан кийин бүгүнкү күнү ошол жаштар арасында биздин Баткен областтык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан жана башкармалык менен биргеликте мына биздин Баткен шаарыбыздагы жана Баткен облусунун аймагындагы жанагы эл аралык уюмдар менен биргеликте ошол кесип тандоо багытында окуучуларга багыт берүү максатында биз ар тараптуу ошо жаштар менен ар кайсы кесиптин адистери менен жолугушууларды уюштуруп келдик буга чейин. Ошонун ичинде биз ар дайым ошол Ош жана Бишкек шаарларынан атайын эксперттерди чакырабыз, ошол мыкты жетишкен адистерди чакырабыз. Алар менен окуучуларды баарлаштырып, ар дайым ошол Баткен облусунун аймагында жаштарды ар тараптуу туруктуу өнүктүрүү максатында ушундай иш-чараларды алып барабыз. Ошол эле учурда ошо жаштарга багыт берүү максатында дагы ар дайым эле иш-чараларды уюштурабыз. Бул нерсе ар дайым эле болот. Эми негизи бүгүнкү күндөгү жаштардын каалоосу ошол азыр бул жакта эмебиз айтып өттү, IT тармагын программалоо менеджерин тандадым деп атат. Эми чындыгында азыркы бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда дагы мамлекеттик саясаттагы ошол электрондук башкаруу деп бул негизи 2013-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыккан. Бул электрондук системага өтүү, электрондук башкаруу өтүү деген өкмөттүн токтому бар. Ошодон бери иштеп келип, мына бүгүнкү күнү 2022-жылы азыр бүгүнкү күндө мамлекеттик ишканаларда дагы иш кагаздарын жүгүртүү системасы бүт электрондошуп кетти. Ошондуктан мен ойлойм, ошо бул бүгүнкү күндөгү жаштар көбүн эсе ошол бүгүнкү күндө IT тармагына көбүрөөк мындай багыт алып атат да. Заман талабына жараша десек болот, ылайык. Ошол IT тармагына көбүрөөк багыт алып атат. Бирок биз башкармалык тарабынан ар дайым ошол эми ар бир кесип ардактуу деп коет. Ар бир кесип өзүнүн мындай жемишин берет. Тандоо, кесипти тандоо ар бир жарандын өзүнүн каалоосу. Бирок биз ар тараптуу ошол жаштарга кандай десем мотивация бериш үчүн, кесипти багыттуу туура тандоо үчүн ар тараптуу иш-чараларды уюштуруп келебиз. Рахмат, сизде кошумчалай турган пикириңиз бар окшойт, Мен мына миграция башкармалыгынын өкүлү Абдусаттар агайыбыздын айткан сөзүгө кошумча иретинде айткым келет да. Бүгүнкү тышкы миграцияда бүгүнкү күндө жогорку билимдүү, айрыкча Москва, Россия Федерациясында жогорку билимдүү кадрлардын ушул бир эле мындай өзүнө керектүү тармактарга гана уруксат берген учурлар бар да. Мисалы үчүн Россия Федерациясында жогорку билимдүү жана атайын орто билимдүү медицина кызматкерлерин гана уруксат берген. Калган тармактар боюнча, калган кесиптер боюнча, мисалы үчүн иштегенге, расмий түрдө иштегенге көп жерлерде эле уруксаты жок. Агайдын айткан маселесиге мен 100% кошулам. Ошол эле Россия Федерациясынын бардык аймагында, курулуш тармагында, тейлөө тармагында атайын орто кесиптик билим берүүчү мекемелердеги алган дипломдор, сертификаттар талап кылынып жатат. Алар биздин иш берүүчү тарап, алар биздин жогорку билимдүү эмес, алар биздин атайын орто кесиптик билими бар кадрларды талап кылып жаткан мезгили да. Биз ошону мына баса белгилеп кетсек болот. Демек, кесип тандоодо эгерде биз жогорку билимди мындай умтулбаган, алайын деген мындай каалоосу жок окуучуларыбызды, бүтүрүүчүлөрүбүздү
турмушка даярдоо катарында да биринчиден, экинчиден ошол миграцияга барганда кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды алдын алуу максатында атайын орто кесиптик бүгүн заман талабына жараша талап кылынып жаткан кесиптерден билим берсек, багыт берсек жакшы болот эле. Рахмат. Эми ошол буга чейинки маегибизде көпчүлүк пикирлер заман талабына жараша ушул IT тармагындагы адистерди талап кылып атат деген пикирлер айтылды да. Бизде атайын экспертибиз конокто бар. Айтсаңыз, ошол Баткен облусу үчүн кайсыл кесип бүгүнкү күндө актуалдуу же болбосо ошого суроо талап жогору деп айта аласыз? Саламатсыздарбы? Аябай эле бүгүн актуалдуу маселе көтөрүлүп жатат. Биздин бул жаштарда кесип тандоодо, туура кесип тандоо бул биздин аймакта өнүктүрүүдө, мамлекетте өнүктүрүүдө өтө чоң салымын кошот. Биз өзүбүз жөнүндө кыскача айта кетсем, Азия өнүктүрүү банктын секторлорду өнүктүрүү инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору алкагында биз Баткен областында эмгек базарын изилдөө жүргүзгөнбүз. Эмгек базарын изилдөө жүргүзүп, биз бул боюнча атайын окуудан өткөнбүз. Биздин изилдөөлөрдүн жыйынтыгында узак мөөнөттүү кесиптерге деп көбүнчө айыл чарба продукцияларынын кайра иштетүү технологу, мындайча айтканда түздөн-түз технологдор аябай жетишпейт экен. Биз 10дон ашуун ишканалар менен сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө 100% баары бизге технолог жетишпейт. Технологдорду даярдап берүүчү окуу жайларда сунуш берсеңер, технологдорду алсак, биздин регионубуз ачык эле айтып атат, биз дейт сырьё даярдайбыз дейт. Биз сырьё даярдоочу областка айланып калганбыз. Даяр продукция өндүрүп чыгарсак, анын баалуулугу биз өзүбүздүн эле айта кетсек, ушул өрүктүн эле баалуулугу ал өзүнөн 10 эселеп көп акча киреше келтириши мүмкүн да. Ошону берип атат. Андан кийинки биздин сурамжылоодун кийинки эмеде бизде IT тармактары турат. Кайсыл гана ишкана болбосун, IT адистери сөзсүз түрдө керек, SMM-шиктер керек, программисттер керек, системный администрациялар. Кыскасы айтканда, IT тармактын бардык тармагы боюнча басымдуулук жасайт. Дагы бир тармагыбыз болсо, бул токен тармагы. Жер астындагы пайдалуу кендерди казып алуу бүгүнкү күндө кооптуу болгонуна байланыштуу ачык жол менен казып алуу тармагы көбүрөөк актуалдуу болуп атат. Ачык карьерлерди алып туруп, ошол жерден цемент жасоо, кирпич жасоо, брусчаткаларды жасап атабыз, өзүбүзгө керектүү эме жасап атпайбызбы, бүт бардык элмени. Ошол тармак басымдуулук кылып атат. Дагы бир тармагыбыз конструктор модельерлерди көп суроо талап болуп атат. Бүгүнкү күндө жашоо шартка ылайык, анан биздин өзүбүздүн менталитетти эске алуу менен бирге ошого ылайыкташкан модельдүү кийимдерден деле эмес. Бул жерде сурамжылоолордун негизинде бизге дагы бир аныктык болду. Могу азыр кыздарды турмушка бергенде сеп берүү боюнча деле жаңы модельдерди киргизсе, жаңы нерселерди ойлоп тапса деген бизде жыйынтыктар болду да. Андан сырткары кыска мөөнөттүү курстар боюнча же кыска мөөнөттүү жумуш менен камсыз кылуу боюнча караганда эң көп басымдуулук бизде тигүүчүлөр болду. Биз бир канча тигүү фабрикалар менен өткөнбүз, баарын деле бир эле фабрика айтып атат, мага азыр 50 тигүүчү жетишпей жатат, бирөөсү 150 тигүүчү мага жетишпей жатат. Ошондой көп количестводагы санды айтып атат да, бизге ушулар керек. Анан кийинки бизде тейлөө жаат ачык эле айтышыбыз керек. Баткен областынын аймагында тейлөө жаат аябай эме. Бизде мисалы жарандардан деле, жумуш берүүчүлөрдөн ар кайсы тармактардан биз сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Тейлөө тармагына аябай көп басым жасалган. Мисалы биздеги официанттар, ошондой эле поварлардын креативдүү подход жасоосу элдин талабы ушуга көтөрүлүп калыптыр. Мындай туура технология менен тамактарды жасоо, ошол жааттарынан бизден көбүрөөк маселелер көтөрүлгөн. Андан кийин айыл чарбанын ветеринарлар боюнча, агрономдор боюнча деле талаптар көп да бул эмедечи, бул тармактан. Жана азыр бул жерде аябай жакшы маектер болуп өттү. Балки билим алуудагы кесиптик багыт боюнча маалыматтардын жетишсиздиги болушу мүмкүн, же тандоодо кандайдыр бир тоскоолдуктар жаралышы мүмкүн, же болбосо убагында ата энебизден кандай кесип болсо ошол боюнча кетишибиз керек деген маселелер көтөрүлүп атпайбы? Мен бир аз маалымат берип кетейин деп чечтим. Биздин изилдөөлөрдүн жыйынтыгында бүгүнкү күндө Баткен областынын аймагында кайсыл жерлерден биз кесиптик багыт боюнча билимиңиздерди жогорулатсаңыздар болот деп
ошол боюнча кыскача сиздерге маалымат бере кетейин. Деги эле негизи Баткен областынын жалпы тургундары азыр бизге бүгүнкү күндө республикабызда көнүмдөрдү өнүктүрүү фонду бар. Фонд развития налогов деп коет. Бул жерде республиканын Баткен областынан сырткары 6 аймакта фонд 70% каржылап берет окутууну, 30% ошол катышуучу төлөш керек да. Баткен областы өзгөчө статус алып, бул 100% каржылап берген. Бул жерде 100дөн ашуун кесип бар. Биз азыр операторлордон суранабыз, алдына астына шилтеменин көрсөңүздөр болот, ошол боюнча кайрылсаңыздар. Бул жерде Баткен областынын өкүлчүлүгү, анан ошол фонд боюнча маалыматтар чыгат. Кайрылып каалаган жарандар алса болот. Бул жерде жарандардын өзгөчөлүгү кандай болот? Ким окуй алат? Бүт Кыргыз Республикасынын жараны болгон, паспортко ээ болгон, мындайча айтканда 16 жаштан жаш курагы жогорку чектелген эмес, 60-70 жашка чейин баары акысыз курстардан өтсө болот, 100дөн ашуун кесиптер боюнча. Ал областтын бардык шаарларда, райондордо, бардык жерде таралган. Бул мамлекеттик окуу жайлар жана ошондой эле жеке менчик окуу жайлар аркылуу жүргүзүлөт. Андан сырткары азыр бизде касса 1000 долбоору бар. Касса 1000 долбоор аркылуу электр чуалгаларын өткөрүп атканда аракет жыл долбоору бар. Аракет жыл долбоору 14 жаштан 18 жаштан 34 жашка чейинки ошол линия өткөн айылдарда 12 кесип боюнча, андан сырткары IT тармактары боюнча акысыз курстар өткөрүп атат. Аракет жыл долбоорунун алдында Баткен область боюнча 250 кыздарды окутуу долбоор каралган. 12 кесип боюнча жана IT тармак боюнча жакында 250 кыздар окуйт. Кыз келиндерди кайра окутуу боюнча долбоор бар да. Мен айткан долбоорлор, азыркы курстар баары акысыз, дагы кайталап кетейин. Андан сырткары бизнеске окутуу, бизнес жүргүзүү боюнча стартап бар. 2000 доллар, 3000 долларга чейин каржылап алып туруп, өзүнүн стартап баштап кетсе болот. 18 жаштан 34 жашка чейинки жарандар үчүн бул мүмкүнчүлүк каралып атат. Андан сырткары жанакы сиздер айтып кеттиңиздер, мисалы өз кесибиң, сүйгөн кесибиңде эмес, башка кесипти алдың, бир өмүр иштедиң, пенсияга чыктың деп айтабыз. Пенсионерлер үчүн, пенсия жаштагылар үчүн өзүнчө окутуулар бар. Бардык эле жарандар катышса болот. Мисалы сиз ары багуу менен же башка бир өзүңүздүн хоббиңиз бар болгон, ошол хоббини жашооңуздун мындай ишке ашыра албай калган эмени ашырсаңыздар болот. Бул үчүн сиздерге Кыргызстандагы чоңдорду окутуу ассоциациясы чоң жардам берет. Бардык эле шилтемелер астынан көрсөтүлөт. Мен шилтемелерди калтырайын. Ошол ассоциация аркылуу, ассоциациянын Баткен областындагы өкүлчүлүгү аркылуу мен жашым 70ке барып калды эле, 80ке барып калды эле, мен небере карап үйдө отурушум керек деген нерседен такыр алыс болуңуздар, өзүңүздөрдүн жаштыгыңыздардан кызыгып жүргөн кошумча кесипти акысыз алыңыздар дагы, анан ал жашоо шарт хобби катарында, ошол учурда кошумча киреше катарында пайдалансаңыздар болот да. Деги эле областын аймагында азыр биз өзгөчө макам алгандан бери мына сырткары деле бир топ проекттер бар. Мындайча айтканда кызыгуу болгон адамга сөзсүз түрдө караса болот да. Издеңиздер деген сиздерге сунушту бермекмин да. Рахмат, жаңадан ошол кайсыл кесипти тандасам экен, же болбосо кошумча кесипке ээ болсом экен дегендер үчүн жакшы маалымат болду. Рахмат. Ал эми мен дагы бир суроо пайда болду да менде. Туура кесип тандоодо ата-эне көбүрөөк таасир этеби же чөйрөсүндөгү достору же болбосо жакындары, кайсыл тарап көбүрөөк таасир этет деп ойлойсуздар? Ага сизден баштасак, Албетте, буга азыркы мезгилде мектепте мына азыр технология предмети 2-3 жылдан бери окутулуп келе жатат. Бул негизги окуучуларды жыгач усталыкка, кыздарды кийим тигүүгө, программист, аспозчулук, анан айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча профессионалдык ушу даярдоо мектепте курстар окулуп келе жатат да. Бул бирок сабак аздык кылып атат. 1 саат берилипчи. Ушул 2 саат берилип, же болбосо ушул багытта берилген предметтик ушул кесипке тандоо боюнча ушу 5-6 класстан баштап ушундай предметтерди, сабактарды киргизсе, биздин окуучулар кеңирээк ушул кесип тандоо боюнча үйрөнөбү деген ой пикирлеримди айткым келет да. Ушул сабактар көбүрөөк болуп берилип,
Анан жанагы жогоруда агалар инилер айтып кеткендей, ошого биз балдарыбызды даяр кылабызбы деген ой келет, ой пикирлер келет бизгечи. Сизде кошумчалап кетсем, мисалы бизде азыр жанагындай 11-класстарга бүтүрүүчүлөрдүн ар кайсы кесиптердин ээлери келип өздөрү жолугушуу уюштургандар дагы, анан балдардын өз ара информация менен чектелип изденүүсү дагы чоң таасир этет да. Анан албетте ата энеси менен келишип, ата энеси колдосо, балдарда жөндөмдүү болсо, алардан мыкты адис чыгат деп ойлойм. Анан сиздер айткандай, мен дайыма айтып кетем да, кошумча өзүң каалаган хоббиңдеги кесипти дагы алып кетсең болот. Майли апаңды дагы, ата энеңди дагы ыраазы кыл, бирок аны дагы алып кетсең болот. Бирок эми турмушта кайсысын тандаш сенин жолуң деп көбүнчө балага биз выборду коебуз да. Ал бүгүнкү күндө эми ошол туура кесип тандоо менен мыкты адис болууга жакшы шарт түзүлөт эмеспи? Ошондой дагы кандай, эгер туура эмес кесип тандап алса, андан жакшы адис чыкпай калышы мүмкүн деген дагы пикирлер бар да. Буга көз карашыңыз кандай? Ооба, чындыгында мисалы үчүн мындай жогорку дипломду алып, бирок ошол кесипти иштебеген бир канча биздин мындай бүтүрүүчүлөр дагы бар да. Ошолорду көрүп, ушундан көрө мындай мыкты жанагындай ашпозчу, мыкты мейманкананы тейлөөчү адис чыгат эле, ошол мындай булар мындай коммуникациясы күчтүү эле деген үмүттөрүбүз бар да. Анан мисалы үчүн өзүнүн жөндөмдүүлүгү кандайдыр бир нерсеге жетпей туруп, бирок билими жетсе, алындан алсызыраак адис чыгып калат да. Ошол жактары дагы кездешип атат да. Ошондон ошол туура кесип тандоо бүгүнкү күндөгү маанилүү маселе деп айтсак болобу? Ооба, туура кесип тандоо чындыгында маанилүү. Себеби ар бир адам эртең менен туруп, жакшы көргөн, сүйгөн кесибине барып, кеч рахат алып келген жакшы да. Ошондо сен тапкан акчаң эмес, сен барып рахат алып иштеген жагың кызыктуу болуп эсептелет да. Рахмат. Эми бүгүнкү күндө бизде мыкты адистерибиз ошол өзүнүн жерине, өзүнүн элине келип иштебестен чет жактарга чыгууну максат кылышат. Көбүрөөк нерсе билсе, көбүрөөк башка жаңы нерселерди көргүсү келет дегендейчи. Ошол бүтүрүүчүлөрдөн сурагым келип атат да, силер кесипти тандап, бүтүрүп келип, кайра эле ошол Баткенге келип кызмат өтөп каласыңарбы же чет жактарга чыгасыңарбы? Силердин пикириңерди билгим келип атат да. Мен оюмча чет жакка чыгып келүү бул маанилүү нерсе деп ойлойм. Себеби чет жакка чыккан менен өзүңдүн жашоо опытыңды көбөйтүп келесиң. Жана кайтып келип Баткенге пайда алып келүү бул албетте менин бирден бир максатым. Мисалы мен IT сферасында иштеп, как раз экологиялык проблемаларды, көйгөйлөрдү чечүүгө аракеттенем албетте. Чет жакка чыгып келем деген үмүттөмүн. Бизде азыр бул жакта көбүнчө теориялык знанияны, билимди бизде мектепте беришет. Бирок практикалык билим бизде жетишпегендиктен биз чет мамлекетке барып, көп нерсени көрүп, билип келишибиз керек деп ойлойм. Себеби дүйнөдө 300-400 көптөгөн жумуштардын түрлөрү бар. Ал эми бизде маалыматтын жетишсиздигиненби, окуучулар көп маалыматты, көп жумуштардын түрүн билбегендиктен аз гана жумуштардын түрү менен чектелип калууда. Ошолорду биз чет мамлекетке чыгып, көрүп, билип, үйрөнүп келип, кайра бул жактагы окуучуларга, башка адамдарга, негизи эле жарандарыбызга үйрөтүп, өзүбүз үлгү болсок деген үмүттөбүз. Жана бул жакта албетте иштейбиз. Тарыхтан биз сабак алышыбыз керек. Тарыхта дагы көптөгөн күчтүү кадрларды чет мамлекетке жөнөтүп, ал жерден билим алып, үйрөтүп келип, жана бул жакта өздөрүнүн билимин колдонушкан. Биз дагы буюрса ошолордун жолун жолдоп жакшы кадр, жакшы жумушчу болобуз деген үмүттөбүз. Рахмат. Абдусаттар мырза, сизге бир суроо атайын ушул жерден. Жумушсуздукту жоюу үчүн ошол туура кесип тандоодагы кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн таасирин тийгизе алабы? Сөзсүз тийгизет да, конечно. Мисалы ар бир адам өзүнүн сүйгөн кесибин тандап алса, ал жумушсуз калбайт. Ал кайсы жерге барса дагы ошол жумушун так аткарып, жаш качественный, сапаттуу аткарып, мен ойлойм, таасир этет жумушсуздукту азайтканга. Анан дагы бирдемени кошуп кетким келет.
мына азыр бизде кесип тандоо боюнча мына жана Айткулешкай айтып кетти, биз балдарды жөн эле ошо борбордо эле эме кылып мына практикалык ишканаларга алып чыгып атабыз. Ишканаларга алып чыкканда аябай жашы кызыгып, ошол жерде даже эжеке агайлар, мугалимдер дагы кызыгып атат. Буюрса мына эмебиз проектибиз улантып эме болгондон кийин бардык эмелерге ушуну жеткирип, көп практикага алып чыгыш керек экен балдарды. Барып баягы 100 жолу уккандан 1 жолу көргөн деген бул туура эле эме макал дегендей, балдар барып, кыздар барып көргөндө аябай кызыктуу эмелер болот экен да, кызыгып эмеден телефондон, телевизордон эле көрүп, практически барып көрсө башкача экен. Шундый айтканда, ой пикири дагы өзгөрүшү мүмкүн, ой пикири өзгөрүшү мүмкүн да. Ал аябай эме жакшы пайдасы тиет экен бул практиканын. Буюрса биз ошону эмки жылдан баштап көбөйтөбүз. Балдарды тез эме практикага алып чыгып, анан баягы спикерлер менен жолуккондон жана айтып кетпейбизби? Азыр биз Кыргызстан боюнча ошону уюштуруп атабыз, онлайн түрүндө пока өтүп атабыз азырынча. Өткөндө бүт облустар эме кылып өтүп, онлайн азыр биздин мындайча айтканда эксперименттебиз да. Эмки жыл ушуну практикага киргизебиз. Спикерлерди дагы тез алып келишип, мындай деп коет, баягы жакшы жетишкен адамдар деп, специалисттер деп ошондой деп мектептерге алып барып, Кудай кааласа жолуктурабыз барып окуучулар менен. Рахмат, бүгүнкү күндө биздин өлкөдө ушул кайсы бир адистикке, кесипке болуу үчүн жогорку окуу жайлар, орто кесиптик окуу жайлар бар да, ошол көпчүлүк коомчулуктун бабында деп айтабызбы, же менин бабымда деп айтсам деле болот. Ошол көпчүлүк орто кесиптик билимди алып эле ушул андан ары өзүнүн ишин уланткысы каалап аткандар көпчүлүктү түзүп аткандай сезилип атат да. Сиздердин баамыңыздарда кандай, пикирлериңиздерди айтып койсоңуздар кандай болот? Ой, багыт туура. Мисалы орто кесиптик же башталгыч кесиптик боюнча адистигин алып, мисалы айта кетсек, азыр жаштар 11-классы бүткөндөр ОРТ тест. Мындайча айтканда ОРТ тесттен алыш керек, аны өтүш керек, өтпөй калган болсо кээ бир убакыттарда мындай стресс эмеге барып калган деле учурлар болот да. Мен ушунча даярдандым эле, мындай кылдым эле, жетпей калды эле. Жок, бул жашоонун токтогон жери эмес, жашоонун башталган жери. Мен ошентип айтмакмын да, жаштар үчүнчү бул жашоонун башталган жери. Толгон токой аябай көп кесип боюнча ОРТсыз балл жок эле мындай окууга тапшырып, жакшы кесипти алып адис болсоңор болот. Мисалы орто кесиптик багыт бул ОРТ тест керек эмес. 2 жылдык окуудан кийин же болбосо 9-класс бүткөндөн кийин 3 жылдык окуудан кийин кесибиңерди алып туруп иштеп туруп эле ошол учурда жогорку окуу жайга сырттан окуу бөлүмүндө окусаңар болот. Экинчи тармагы орто кесиптик окуу жайды бүтүргөн студенттер жогорку окуу жайга барганда 2 жана 3 курстан окуусун улантырып кетет. ОРТ тест талап кылынбайт бул жерде. Мындай тестти ОРТ мени мындай көпчүлүк учурда жаштар ичинен көрүп атабыз да, мындай аябай кайгылуу эме менен кабыл алышат да. Ооп, билим деңгээлини жогорулатыш керек, сөзсүз түрдө жогорулатышыбыз керек, бирок бул мындай бир процесстин токтоп калды деген эмес эмес, ал кайрадан башталуу деген, башталуу деп туруп кабыл алсак болот. Сиздин пикириңизди билсек, ошол боюнча. Эми бул боюнча айларыбыз айтып өттү. Чындыгында билим алуу баягы эч качан кеч болбойт дейт го. Кааласаң ошол айларыбыздын жанагы 100 багыт боюнча окутуулар болуп атат атпайбы? Ошол боюнча эми чындыгында агай айтып өттү, баягы ОРТнын жыйынтыгы менен чындыгында окуучулар баягы стресске түшкөн окуучулар да болуп атат. Бирок ошол стресске түшкөн окуучулар ошол стресске түшпөй эле ушу атайын кесип багытындагы окууларга окуп билимин улантса болот да. Мен айтайын дегеним ошол мындайча айтканда билим алуу эч качан кеч эмес дегенди айтмакмын да. Рахмат. Агай, сиздин пикириңизди билсек. Туура. Микрофонду берип коесуз. Бүгүнкү күндө ушул окуу жайлардагы окутуу мөөнөтү боюнча айтсаңыз, сиздин баамыңызда кандай болушу керек? Туура айтат, жана жогоруда айткандар бардыгы туура. Ушул билимге мисалы тест, мына ОРТнын жыйынтыгы боюнча баллын пас алган окуучулар эч качан маанайын чөктүрбөш керек да. Аракет кылыш керек. Мындан ары дагы башка бир кесипке тапшырып, ошол кесиптин ээси болушуну
ошол кесиптин ээси болушуна аракет кылыш керек. Эми мен ушул ОРТден чыкпай калдым, балды пас алып калдым деген эле өздөрүнүн мына маанайларын түшүрбөш керек окуучу үчүн. Аракет кылып, мындан дагы башка кесиптерге ОРТси жок жанагы 3 жылдык окуу жайларга тапшырып, андан кийин дагы улап кетсе болот. Ошону мен дагы ошол бүтүрүүчүлөргө айтар элем. Ошол ОРТнин жыйынтыгына карабастан аракет кылуусуга тилектешмин. Бул жерде биз дагы көпчүлүк класс жетекчилер жана мугалимдер дагы айтып кетебиз, баштап ортого каттап атканыбызда эле, эгерде мындай каттоодо орто кесипте десең, ортонун баалы жетет. Эгерде жетпей калса, чөкпөгүлө өзүңөрдү таштабагыла десе, бир канча аркасында ортонун кереги жок окуу жайлардын маалымат берилет. Ошону да терең карагыла. Себеби ушул орто менен эле силер бүтүп калбайт деп маалыматты берип кетем да. Себеби 5-6 жыл мурда ошо ортодан начарлап калган бала 1 күн, 2 күн стрессте жүрдү. Онун ата-энеси да кошо стрессте болуп калды. Азыр эми айтсам туура эле кабыл алат. Азыр бүгүн ортонун жыйынтыгы чыкты. 5-6 окуучум мен буга чейин кесип тандап койдум. Бул эми мага өзүмдүн окуумдун эле деңгээли болуп эсептелди. Бул мага керек эмес экен. Зато сен башка жакта кесипти тандадың деп аларга мотивация беребиз да. Бирок чындыгында азыр балдар өзүнүн эркин информация жетишкендигинен эркин тандап атышат. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Ар бириңиздерге убактыңыздарды бөлүп келип, пайдалуу кеңештериңиздер менен, сунуштарыңыздар менен бөлүшкөндүгүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздүн алкагында биз туура кесип тандоо багытында сөз кылдык. Бул максатта сиздер пайдалуу кеңештерди, сунуштарды, маалыматтарды ала алган болсоңуздар, анда биздин программабыз өз максатына жетти. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө.